Мен суроом 21 статья боюнча ким жооп берет? Тиги размеры страховых взносов устанавливается жогорку кеңешим деп турбайбы беле? Азыр алып атпсыңар да. Кандай болуп калат ошондо? Бул мыйзамга өзгөртүү киргизилип атат. Тарифтер боюнча мыйзам өзү страховой взностун тарифтери закон о тарифах боюнча белгиленген да. Бул жерде эски редакциясы экен, ошону оңдоп түздөп койгон. Ошол жана Атарифов деген страховой взносов ал жерде четко көрсөтүлгөнбү? Жогорку кеңештин согласиясы менен келип белгилендеби? Ал калганбы, калган эмеспи? Жок, азыр мыйзамдын негизинде эле белгиленчү да, бул калып калган үчүн буну тууралап мыйзамга тууралап келип атабыз. Жок, азыр мисалы сиздер түшүрөм десеңиздер страховой взносты же көтөрөм десеңиздер, ошону сиздер жогорку кеңешке алып келе тургансыз болуп калдыбы же мындан ары алып келбейби жогорку кеңешке? Алып келебиз. Закон о тарифах өзгөртүү киргизиш үчүн жогорку кеңешке алып келип, жогорку кеңештен өтөт. Тарифте бирок отурбайт азыр. Аны кайра алып келет экенсиңер да. Же отурабы азыр? Отурат. Существующий отурабы? Отурат. Жогорку кеңеш устанавливать надо. Согласовать. Жок, мыйзам жана тарифтер жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн да 27-25 депчи. А бул мыйзамда деген ушул мурда деген жогорку кеңештен бекитилчү деген жылда бекитилчү да. Ошол калып калган, ошону биз закон о тарифах боюнча белгиленет деп. Бул демеде жанагы шайкештик келтирүү боюнча эки мыйзамды бири-бирине. Жакшыраак түшүнө албай калдым го. Бирок негизи мен көрүп турам да, сравнительный таблицада жогорку кеңешти алып салып атасыңар. Мындан ары жогорку кеңешке алып келбейбиз. Жогорку кеңеш белгилебейт муну деп. Жогорку кеңеш мыйзамга өзгөртүү киргизип белгилейт. Белгилейт, болду, мага ошол эле керек. Экинчи суроом, азыр эми соцфонддун эки эле функциясы калды ошондо, бир эле функциясы калды. Назначение и выдача пенсии бүттү да, башка эчтеке жок да. Основной эми деятельность. Бизде деген политиканы жүргүзүү, тарифтик саясатты жүргүзүү, накопительный фондду өнүктүрүү, пенсияны чектөө жана төлөп берүү. Мен муну айтайын дегем, Алмаз Акынжан, сиз билесиз, соцфонддо эки функциясы болгондукка байланыштуу атайын фонд развития деген бар буларда. 60 миллион сомдун тегерегинде каралчу. Эгерде бул функция жокко чыгарылып атса, буларды стимулирующий баягы калып туруп аткан фонд развития 60 миллион эмне болот анда ал? Калып калабы булар деле кайра эле? Анда может кыскартыш керек, анын эмне кереги бар анда? Сиз билесизби ошол акчалар кайсы жакка кетет? Алмаз Акынжанович. Марлен Тархманович, ал мен билишимче ал баягы өзүнүн содержаниясына кетет да. Ар жылдык бюджеттик соцфонддун бюджетин бекитип атканда ал бюджеттин талаптарына ылайык ал бекилет ал суммачы. Ал процент бекитилет. Ал сууда, ал көптөгөн ушундай атайын баягы страховой взносты көтөрүш, страховой взносты чогулта турганга атайын шарттарды түзүп берген. Жакшыраак түзүп берсин, ошолорго премия берели, сууда берели деп. Эми ал налогого кеткенден кийин соцфонддон анда эмне болот анда? Карап көрүшүңүз керек деп ойлойм. Карап чыгыш керек маселени.